Салам достор, Globus сайттын кимдер гана билбейт. Мен дагы жаңыдан баштаганда Globus менен алектене баштаганмын. Эң алгачкы ишим бул Globus'ка катталуу болгон. Сиздер менен мен Мира Жолдошова. Мен сиздерге Globus'ка катталуу жөнүндө маалымат беремин. Бул видеодо эң сонун көрсөтүлгөн, ошондуктан жаңылап көрсөтүп берейин чечтим сиздерге. Ушул видеодо кудай кылып катталсаңыздар эч качан мындай түшүнбөстүктөр болбойт. Активировать этебиз, почтабызга барат Globus'тан, ошону активация кылып, анан бул жерге почтабыз кайсы почта менен катталсак, ошол почта менен жазып, пароль берилип атпайбы, поштага өзү пароль берип атат, ошону копиялап бул жака коюп туруп, яни робот дегенди басып белгилейбиз. Эмнени көрсөтсө, ошону сүрөттөрдөн тандап, подтвердить кнопканы басып, выход кылып киребиз. Ичине кирип алабыз. Киргенден кийин Globus приложениясын скачать этебиз, албетте, Play Market'ten. Анан email менен паролубузду жазып, выход кылып киребиз. Эске салат кетүүчү нерсе, паролду биздин почтабызга жөнөтүп атат, ошол жактан копиялап келебиз. Анан войти кылып киребиз Globus'тун ичине. Анан мына 3 чекитти басып, сайт дегендин ичине киребиз. Сайт дегенди басып, да 3 сызык турат, ушул жерден дагы логин паролубузду жазып, авторизация дегенге жазып, вход басып киребиз. Мынакей, ушул жерге киргенден кийин ваши данные дегенге кирип, биз ушул жерди сөзсүз түрдө толтуруп чыгышыбыз керек. Бардыгын өзүбүздүн аты жөнүбүз болобу, башка аты жөнүбүз болобу, кыскасы адамдын данныйларын толтуруп чыгышыбыз керек. Мына жерге мисалы день рождениябызды, туулган жылыбызды, күнүбүздү, айыбызды толтуруп алабыз. Бардык данныйларды канчалык көп толтурсак, ошончолук көп бизге реклама келе берет. Бул жерге кааласак логин жазып чыгабыз. Бош логин болуш керек. Анан сохранить басып коебуз. Готово деп туруп. Анан контакты деген жерге дагы телефон номерибизди кошуп койсок болот. Скайпыбыз болсо, скайпты кошуп койсок болот. Бул жерде сураган нерселердин бардыгын канчалык көп толтурсаңыздар, ошончолук сиздерге реклама көп келет. Сөз түрдө сохранить кылып, басып коебуз, анан кийин болду, реклама келе берет. Мынакей мен мисалы менин финансы деген жерден көрсөтсөм, биринчи регистрация болгондо $5 берилет. Качан гана бул жерге $5 өзүбүз реклама көрүп иштеп $5 болуп чогултканда гана бул $5 кошо чыгарсак болот. Ага чейин чыгара албайбыз достор. Ал эми история платежей дегенге кирсек, биздин менин чыгарган акчаларым бул жерде турат. Мен өзүм толук түрдө $5 иштей элекмин, ошондуктан бонус акчам турат кыймылдабай. Ал эми бул $24 кактанада десеңер, бул внутренний перевод болгон. Башка адамдар, башка менин тааныштарым мага которуп, чогуу биргеликте акчабызды WebMoney кошелёкко чыгарып алганбыз. WebMoney деген кошелёкко чыгарып алсак болот достор. Акчасы чыгат албетте. Мен акыркы жолу 22 декабрда 2020 жылы $2 чыгарган экенмин. Ошол бойдон мен Globus'умду өчүрүп таштаган элем. Азыркы учурда кайра Globus'умду создавать этип иштей баштадым. Так, Globus'тан иштегенде биздин мындай үстүнү каратканда мына есть реклама деп келет. Ушул есть реклама дегенди эле мына X'ти басып коебуз болду. X'ти басып койсок элек, реклама ушундай есть реклама болуп келген сайын эле X'ти басып койсок, бизге бул жака акча топтоло берет. $59.40. Мынакей долларды үстүндө турбай, ушул жерге акчабыз топтолуп турат.